Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз бул видео сабагыбызда Zoom программасынын экранды демонстрация кылуучу дагы кээ бир функциялары менен таанышабыз. Сабагыбызда ошол функцияларын дагы колдонсок болот. Ал үчүн Zoom программасын ишке киргизип, ал жерде конференцияны баштайбыз. Конференцияны баштасак, ушундай терезеси ачылат. Андан кийин бул жерде демонстрация экрана деген функциясы бар. Ошону басабыз. Бассак, үстүндө базовый, расширенный, анан файлы деген 3 командасы бар. Азыр биз ушул базовыйды көрөлү. Бул жерде экран деген турат. Ушул экранды басабыз. Андан астына совместное использование звука компьютера дегенге галочка коебуз. Анан оптимизация для полноэкранного просмотра дегенге да галочка коебуз. Андан совместное использование дейбиз. Менде экранда PowerPoint программасында жасалган презентация бар. Музыка кошулган буга. Андан кийин переходдору дагы, анимациялар дагы автоматтык түрдө кетет. Азыр ушуну көрсөтүп көрөлү. Муну көрсөткөндө ошол конференция катышуучуларга үнү менен угулат. Мынакей F5-ти бастым азыр. Конференциянын катышуучуларына ушундай музыкасы менен бул угулуп атат. Сабакта ушинтип колдонсок болот. Мен азыр звукту бир аз акырын кылып койдум. Аларда бул жерде ошондой угулуп атат, бирок конференцияга катышуучуларга бул презентациянын өзүнүн үнү менен угулат, жакшы эле угулат. Ушундай кылып дагы презентацияларыбызды көрсөтсөк болот. Эми остановить демонстрацию дейин. Бул бир функциясы. Андан кийин дагы демонстрация экрана дейбиз. Эми кийинки функциясы ошол эле жерде доска сообщений деп турат. Ушуну басамын дагы. Совместное использование дегенди басам. Десек бизге мындай болгон ак доска чыгат. Досканын үстүндө инструменттери бар. Ушул инструменттер менен сабакка колдонуп иштесек болот. Мисалы үчүн могу жерде Т деген турат. Тны бассак, мындай кылып чыгарып туруп, бул жерге тексттерди жазсак болот. Мисалы үчүн числону жазып, андан кийин тема жазып, мисалы 6-сентябрь 20-жыл дейли дагы. Астына тема жазайлы. Бул жерге тема жазсак болот. Мына форма деген жерди ачып, размерин, шрифтин размерин же мындай кылып өзгөртсөк болот. Б кылсак кара болот, И кылсак курсив кылып жазылат. Бул жерден 48 кылып коеюн. Мисалы үчүн анан башка түс менен тандап да жазсак болот. Көк менен жазсак болот. Квадраттык теңдеме деп коеюн. Квадраттык теңдеме. Бул жерде кыргыз шрифти алынбайт экен. Мен ың жазсам Н жазып атат. Квадраттык теңдеме деп ушинтип койсок болот. Андан кийин бул жерде рисовать ар түрдүү ири сызыктарды сызса болот. Бул болсо маркери. Бул мындай бул түз сызыктар, стрелка, мындай багыттарды көрсөтүп, ушулардын баарын колдонсок болот. Бул мындай болгон стрелка
Андан кийин мындай 4 бурчтуктар, андан сырткары могу жерде стрелка бар. Ошо стрелканы мындай басып, мынтип меткаларды колдонсок болот. Мына жылдызча коюп, башталгыч класстардын мугалимдерине жана презентацияларда дагы муну колдонгонбуз. Мына туура деп галочкаларды коюп, баалаганда мындай жүрөкчөлөрдү коюп, же болбосо түшүнүксүз, бул жер түшүнүксүз болуп калды десе, мындай суроолорду коюп, же X деп, мына ушунун баары метка. Андан кийин болбосо отслеживание. Мына отслеживание, муну бассак, мындай кылып көрсөтөт. Ошонун жанындагы стрелка болсо, мисалы үчүн мындай кылсам, ким көрсөтүп атса ошонун аты менен көрүнүп турат. Мына могу жерде мисалы үчүн Жаңыл Болотовна деп көрсөтүп атат. Андан кийин бул болсо ластик, өчүрөт мындай кылып. Бул форма, мына түстөрдү ушул жерден тандаса болот. Мындай кылып түстөрдү тандаса болот. Линиянын жоон, ичке кылып, размерин, шрифттердин жазылышын ушул жерден тандаса болот. Бул отменить, бул вернуть, бул болсо очистить. Очистить все рисунки десе баары өчүп кетет. Мои рисунки десе сиз тарткан сүрөт. Ал эми очистить рисунки наблюдателей десе, ошол катышуучулар дагы тарткан болсо ушул жерден өчүрүлөт. Андан кийин могу жерде сохранить деген бар. Ушуну бассак, доска сообщений сохранена дейт. Показать папке десек, ал кайсы жерде сакталганын көрсөтүп берет. Мынакей бул жерде сакталды. Бул мындай болуп, мына биздин доска катары колдонгон актай барагыбыз ушинтип сакталат. Муну анан балдарга жөнөтүп койсо болот. Ушундай сабакта иштегенбиз деп. Андан кийин бул жерде болсо X'ти басып койсок, бул өчүп калат. Мына ушинтип бул жерде актай доска катары Wineboard деген бар. Zoom'дун доска сообщений деген дагы функциясын колдонсок болот. Андан кийин остановить демонстрацию дейбиз. Эми кайра дагы демонстрация экрана деп, бул жерде расширенный деген бар. Расширенный деп, мына жерден часть экрана деп туруп, анан совместное использование звук компьютера, оптимизация для полного экранного просмотра дегенди баспай деле, могу совместное использование звук компьютера дегенди басса, анан кийин ошол вебинарга катышып аткандарга звук чыгат да. Көбүнчө ошо звук чыкпай атат дей берет го, видео фильмдерди койгондо. Шуну коюп туруп, анан совместное использованияны басабыз дагы, биз ошо көрсөтө турган нерсебизди, мынакей жанагы эле нерсени мен кайра улап койсом, ушинтип дагы көрсөтсөк болот. Часть болгондо, мисалы үчүн, мына могу эле частьти көрсөтөм десе, бул жерден чоңойтуп, кичинертип, мындай кылып койсо боло берет. Мына бардык кара жактарын көрсөтпөй эле, мындай кылып туруп көрсөтсө боло берет. Өзүңүз мыштын сол кнопкасы менен ушинтип стрелка чыгат, анан размерин алып чоңойтуп алсаңыз же кичинертип айтсаңыз болот. Мына мен азыр ушул эле мына жашыл болуп турган рамканын ичиндеги эле нерсени көрсөтөт бул. Ушундай жакшы функциялары бар. Үнү менен чыгат. Остановить демонстрацию деп коебуз. Дагы бул жерде эми дагы кандай функциясы бар? Эми демонстрация экрана деп, бул жерде мына только звук компьютера десе, ушул жерде жанагы тилчилер, англис тилчилер, орус тилчилер аудиону угуп турганда, мына ушул функциясын да колдонсо болот. Эми дагы бир функциясы демонстрация экрана басабыз. Анан могу жерде расширенный, на базовыйды көрдүк, эми расширенныйда материалы со второй камеры дегени бар. Ушуну бассак, биз камераны, жанагы өзүбүз колдонуп жүргөн камераны
дептер жазып аткан дептерибизге буруп койсок, ошо жазып аткан нерсебизди көрсөтө алсак болот. Бул ошол математиктер үчүн, негизи эле мугалим үчүн жазып аткан нерсесин көрсөтүү бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Мына материалы со второй камеры дегенди басып, совместное использование десек, биздин мынакей актай барак көрүнөт. Ушул жерге мына ручканы алып туруп эле мисалдарыбызды жазып көрсөтсөк болот. Мисал үчүн бул жерге мындай кылып камераны ошол жазганга удобный кылып коюп алыш керек. Коюп алабыз дагы, анан кийин ошого жаза беребиз. Мисал үчүн на 23 x кошу 6 x барабар 52 деп ушинтип теңдеме жаза турган болсок, же болбосо дагы мындай кылып интеграл адан бга чейин 2x dx же болбосо дагы 5тен 2 минус каша минус 6дан 2. Мына ушинтип өзүбүздүн жазган нерселерибизди дагы көрсөтүп, балдар дагы ошентип чыгарган нерсесин ушундай кылып көрсөтсө болот. Эми остановить демонстрацию дейли. Бул дагы аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Эми бул жерде демонстрация экрана дегендин жанында кичинекей үч бурчтук турат. Мына ошону бассак, бул жерде мындай командалары бар. Демонстрация может осуществлять одновременно только один участник деген бар. Несколько участников могут осуществлять демонстрацию одновременно деген бар. И расширенные параметры совместного использования дегенди бассак, бул жерде мындай командалар чыгат. Расширенные параметры совместного использования. Сколько участников могут одновременно осуществлять совместное использование дейт. Бул жерде менде настройкада турат: демонстрация может осуществлять одновременно только один участник деп. Бул жерге несколько участников могут осуществлять демонстрацию одновременно деп дагы өзгөртсөк болот. Андан кийин кто может осуществлять демонстрацию дегенде только организатор деп койгом. Все участники деген бар. Анан кто может включить демонстрацию экрана, когда-то осуществляет демонстрацию только организатор. Ушундай дагы кошумча функциялары бар. Ушуларды дагы колдонуп сабак өтсөк, балдарга дагы түшүнүктүү болот, өзүбүздүн сабагыбыз дагы кызыктуу болот. Эффективдүүлүгү дагы жогору болот деп ойлойм. Бүгүнкү биздин көрө турчу функциялар ушулар болчу. Мына демонстрация экрана кылганда биз базовый, расширенный дегендерден только звук компьютераны буну тил багытындагы кесиптештерибиз колдонсо жакшы. Биз азыр материалы со второй камеры деп көрдүк, анан часть экрана дедик, и базовыйдан доска сообщений, экран дегендерди көрдүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик.